кайрадан көрүшөлү деп атсак, ардактуу телекөрүүчүлөр, ушинтип кайрадан сиздер менен көрүшүп калдык. Кутмандуу кеч каалайлы Кей-Муз каналында кайрадан сиздерге сүйгөн эфир программасы башталып турган үчүн бул саат аралыгында сиздер менен Айпери Адамкулова кызмат кылам. Ал эми бул сааттын ичинде сиздер менен биргеликте музыкалык чыгармалардан сырткары кызыктуу жылдыздуу коногубуз келип калды студиябызга. Ушул ырчыбыз менен сиздер менен биргеликте маектешели деп турган учурубуз. Барыңыздарды чакыралы. Биздин координаттар 564685 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Андан сырткары бизге билдирүүлөр узатып койсоңуздар болот. Биз Кей-Муз деп катталганбыз социалдык тармактарда, мына ошол жерден билдирүү узатып койсоңуздар болот. Анда эмесе бүгүнкү коногубуз менен таанышып алалы. Көптөгөн жакшы чыгармалардын автору жана аткаруучусу жана ошондой эле кыргыз эстрада ырчысы Бегимай Бекбоева. Кош келиңиз. Кыргыз эли бардыгыңыздар менен ушу сиздердин көрмандар менен түзөтүлгөн жолго танымап баштадым. Кош келдиңиз. Аны эмесе эң алгачкы эле суроо мындай болсун, жай мезгилинде сиздин эс алууңузга кызыктар болуп атабыз. Кандай эс алуудасыз? Жай мезгилинде көлгө барып эс алат болом, ошо убакыт болбой атат. Азыр чыгармачылыкты күчтөйм деп жаңы клиптерди ырладым, Кудай буйрса тарттырып, ырлап жаздым, ушинтип жүргөн кезим. Баягы эле бир 2 күн достор менен көргөзмө барып келдим. Эми буйрса жакын арада дагы бир клиптин үстүндө иштеп аткан кезибиз, ошол клипти алсам, анан ошо Аябай улантасыз, жакшы экен. Аны эмесе бизди сүйүндүргөн жаңылыктар менен келдиңиз окшойт. Алар менен бөлүшөлү, жалпы замандаштарыбыз менен. Ооба, мен өзүм да абдан кубанып атам. Ушул жай мезгили аябай ийгиликтерди, жемиштүү мезгилдерди билип Ооба. атам. Сүйөм сени деген ырыма клип тартып атам жакын арада. Андан тышкары Гүлжит Сатылбековдун сөзү орнотам, Издейм Шахзадам дегендерди жазып атам. Бекбурбековдун сөзү орнотам, Кантем Ай дегендерди жазып атам. Жана ошондой эле Алина Жеткенова ырдап чыккан репертуарында Аргенов жазып атам. Жакшы экен. Демек, чыгармачылыкка башотуңуз менен кирген окшойсуз. Баягы көрүүчүлөрүбүздүн көбүнчөсү айтып калат да, Бегимай Бекбоева кайсыл бир учурда алыстап кетти, ырларын укпай калды. Балким теледен көрбөй калган үчүн ошондой айтып жатышкандыр. Ал эми ушул клиптерди көбүрөөк тарттырып киришкениңизге ушул элдин ушундай сөзү сизге таасир берип аткан жокпу? Жок, баягы чындыгында мен көп гастролдор көп чыкчумун. Бирок азыр акыркы күндөрү ошо гастролду кичине токтотуп атам. Себеби чыгармачылык күчтөп алып туруп, анан кайра туруп гастролдор. Анан тойлор менен күндөгө тойлор, тияка чыгып, анан кээ бир адамдар сен чыкпай калдың сахнага десе, күлөсүң. Мен күндө эле сахнада жүрөм. Андыктан болгон ошол балким сиз айткандай көп чыкпай же клиптер көп кетпей, же ырларын жазуудан көп кетпей, ушинтип атса элдер ойлошу мүмкүн алыстап кетти деп. Чындыгында мен дайыма иштин үстүндө эле жүрөм. Чыгармачылык ийгилик каалап коелу, дагы да болсо ушул элге ошондой сөздү айттырбаңыз дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин каналга кошулсаңыздар болот. Бүгүнкү студиябыздын коногу Бегимай Бекбоева. Эгерде кандайдыр бир кызыктуу суроолорду бере турган болсоңуздар, аны байланышка келе берсеңиздер болот. 564685 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Эгерде сиздер тараптан кызыктуу оригиналдуу суроо бар боло турган болсо, бизден Фабрик Шокодон эң сонун таттуулар бар. Мына ушул биздин каналдын логотиби түшүрүлгөн Кей-Муз деп жазуусу бар. Мына ушул таттууларды сиздерге ыйгарабыз. Ошондуктан чамдай берсеңиздер болот. Бул белекти алып калуу мүмкүнчүлүгү ар бириңиздерде бар. Анда жалпыбыз биргеликте ушул Бегимай Бекбоеванын сүрөттөрүн көрөлү. Эң жаңы сүрөттөр, жаңы фотосессиялары. Мына ушул фотосессияларды биз бир аздан кийин көрөткөнбүз. Азыр болсо бир сонун клипке өткөнбүз. Бегимай Бекбоеванын аткаруусунда болсун. Баарыңыздар үчүн кабыл алыңыздар. Görgüm gelip sağına
Бегимай Бекбоеванын аткаруусунда Элесин деген чыгарма барыбыз үчүн болду. Клипти көрүп алдык. Эми ушул клип туурасында сөз кылсак. Деги эле ушул ыр туурасында биринчи айтып бериңизчи. Кимдин ыры дегендей, эмне болуп бул ырды ырдап калдыңыз? Бул ыр мага өзү жакчу, чындыгында бул плагиатыр. Анан баягы бирок музыкада тил жок дегендей кээ бирөөлөр айтып атат да, биздин кыргыздар эмнеге которуп атат анан. Мисалы казак туугандарды айтсак деле, биздин кыргыздардын илгерти эле Чубак Сатаевдин ырлары которуп келген. Просто баягы мен ойлойм, эгерде ушунча талантың болсо, өзүң жаккан ырды жеткирип ырдаш керек депчи. Анан андыктан ушул ыр мага кичинекей кезимден бери жаап калган эле. Анан ушул ырды которуп чыгарган болчумун. Клиптин идеясы өзүмдүн бир тууган сиңдим Айнура Бекбоева учурда ошо Бибисара Бишеналиева да, ошо режиссерский жакта окуйт. Ошол сиңдим өзү тарткан клипти. Түшүнүктүү. Эң сонун клип болгон экен, демек үй бүлөңүздөр менен чыгармачыл адамсыздар, э? Ооба, биз үй бүлөбүз менен бардыгыбыз чыгармачыл адамдардан болуп калабыз. Канча бир тууган элеңиз? Биз эки эле кызбыз, ошо менден кийин сиңдим Айнура Бекбоева. Түшүнүктүү. Ата энеңиз туурасында баарыбыз билебиз дегендей, эли журтубузга эң сонун маанай тартуулаган адамдар. Азыркы учурда алар кайда, эмне кылып жүрүшөт, чыгармачылыктан алысташкан жокпу, айтып берсеңиз? Азыркы жок, чыгармачылыктан алыстаган жок. Атам учурда баягы Тамада центр деп өзү чакан бир Тамада центр ачып алган, тойлор менен иштеп, өзүнүн бир чакан группасы бар деп айтсам болот. Андан тышкары ошо сиңдим экөө жакын арада бир жакшы кино тартсакпы деген идеялар менен азыр өзүнчө бир иштерин кылып жүрүшөт. Мен болсо өзүм менен өзүм алек болуп чуркап жүрөм дегендей. Апам болсо ошо Москвада учурда. Түшүнүктүү. Эми азыркы учурда ырчылыктан сырткары эмне менен алектенесизчи? Жалаң гана ырчылык, чыгармачылыктан колуңуз бошобойбу? Ушул мен негизи баягы кичинекей кезимден эле бул менин аябай тилеп эңсеген баягы тилегим болчу ырчылык. Анан ошондуктан баягы Кудайдан эмне сурансаң ошону берет дегендей ошол тилегиме жеткем. Анан ырчы ошол кичинекей мен 6-классымда ошо Каныке Эралиева бир чоң сахнага чыгарган. Ошондон баштап эле ошо сахнада жүрөм. Анан башка иште иштеген да эмесмин, иштебейм дагы, эмнегедир ушул өзүмдүн эле ишим менен эле чуркап эле ушул менен эле жүрөм. Ал эми жогоруда айтып калдыңыз, биз дагы жакшы билебиз дегенде ушул чынында гастролдорго көп чыгасыз дегенде, ал жергилерин Кыргызстандын бардык жерин көрүп керек, э? Ооба, Кыргызстанда бир кичинекей, ар бир кичинекей айылдардан бери кыдырып, анан ошондуктан баягы мен ойлойм, бул мени Бегимай Бекбоева деп элге тааныткан, бул атамдын эмгеги аябай чоң. Себеби ошо кичинекей кезимден бери ошо элге бетме-бет жолуктуруп, гастролдорго алып барып, ушундай кылып атып, баягы ар бир кичинекей айылдардын баарына тең сен ырчы болгондон кийин бул сенин милдетиң, гастролдош депчи, элге бетме-бет жолугуш бул сенин милдетиң деп атып, анан гастролдоп жүрүп, ал мен барган эмелерде баягы айылдарга башкырчылар барбайт эле да. Каждый жыл сайын мени эле күтөт эле да, аякта окуучуларчы, Бегимай Бекбоева келет депчи. Анан алар болсо баягы окуусу бүтөт, кайра Бишкекке келишет дегендей. Чоң окуу жайга тапшырган, иштеген келишет. Анан ошон үчүн азыр көчөдө кетип атсаң, ар бир адам таанып, Бегимай деп таанып аткан ошол да себептен. Эмнеге хитрлар жок же мындай кайсы ырларды ырдайт деп эметсе, мисалы эл деген менин жүзүмөн, анан атыман тааныйт да, сразу Бегимай Бекбоева депчи. Бирок кайсы ырды ырдайт десе айта алышпайт да. Менин репертуарымда өзү негизи 35 ырым бар да. Бунун себеби ушул ырларым, клиптерим, чыгармаларым теледен, радиодон, гезиттерден көп чыкпаганга ошондон себептен мен ырларым жакшы кеткен эмес да. Эгерде кайра кеткенде, анда элге дагы бир ушул 35 ырдын арасынан бирөө жакшы болот. Буга себеп эмне болду экен? Мисалы телелерде, радиолордо көп кетпегени себеби эмне? Же балким сизди колдогондор аздырбы? Жок, андай деле эмес. Болгону мен атам мени чыгарып аткан кезде чындыгында ырчы аз болчу. Абдан аз болчу. Жана бардык жерде кандай десем, бардык жерге ошо гастролдоп, баары чакырып барып турчубуз. Негизи чындыгында пираттар аябай мени колдошу да. Каждый чыгармаларың чыкса эле сразу чыгарышып, ушундай кылып. Анан кийин эле аябай азыр өзүңүздөр билгендей, бизде азыр шоу бизнесте ырчылар аябай көп. Эми ошончо ырчылардын арасынан илгелеп баягы
таланттуу, элге жакын, элге кызмат кылгандар калат деп ойлойм. Бирок ошончо көп ырчынын арасынан суурулуп башың чыгыш да өтө кыйын. Бул биздин ишти оңой деп ойлошот, чындыгында өтө оор ушундай жумуш деп ойлойм да. Ал эми баягы сиздин ырдаган ырларыңызды тандоого ким жардам берет? Өзүңүз эле тандайсызбы? Мен ырларымды мурун чыгарда апам менен атам айткан ырларды ырдайт элем. Анан кийин болсо ушу жаштарга жагымдуу болсун деп аранжировкага көбүрөөк маани берип, музыкасына көбүрөөк маани, сөзүнө эмес, музыкасына көп маани берип калдым эле. Азыркы учурда болсо уже баягы сөзүнө маани берип, улам болуп баштайт экенсиң да, анан өзүм көңүлүмө, жүрөгүмө жаккан ырларды, өзүмө жаккан ырларды жаздырып аткан кезим. Себеби өзүм жүрөгүм менен жаккан ырды ырдасаң, ушул жүрөктөн чыгат экен чындыгында. Түшүнүктүү. Анда азыр биз жогоруда көрүүчүлөрүбүзгө аябай жаңы фотосессиялар бар деп мактанып койдук элеке. Мына ошолорду көрүүчүлөрүбүзгө тартуулайлы. Ардактуу эле көрүүчүлөр, азыр биз кей фото рубрикасына өтөбүз. Бул жерде Бегимай Бекбоеванын эң акыркы тарткан сүрөттөрү, фотосессияларын биринчилерден болуп сиздер Кемус каналында көрүп атасыздар. Анда барыбыз көрөлү. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Кемус каналында Кефир программасына кей фото рубрикасын көрө алдык. Бардыгы кейден башталат, биздики ушундай. Ал эми биздин ушул ырчыбызга кайрадан суроо бере турган болсок, акыркы фотосессиялар деп калдыңыз. Демек, клиптен чогуу тартылгандарбы же башкабы? Ооба, бул биринчи жаз мезгилинде деп, жана арбуздар менен түшкөн бул жаз мезгилинде деп. Ушуна образды ойлоп таап түшкөм. Анан экинчиси болсо ошо клип учурунда ушундай бир бассейндин ичинен тартыла турган кадрлар бар эле, ошо чыгып андан тышкары ошо сиздерге же дагы бир гезиттерге бергенге деп фотосессия алып койгонбуз. Түшүнүктүү. Ал эми ушул учурга чейин баягы Бегимай Бекбоеванын сахнада жүргөнү көп эле жыл болуп калды дегендей, сиздер тарапка кандай сиз сүйүнгөн жакшысын айтылды эле жана жамансын айтылды эле? Чындыгында мен көп адамдан жакшы сөздөрдү угам. Анан кээ бир адамдардан жаман сөздөрдү угам дегендей. Бирок бул нерсе жакшы эле нерсе, потому что 5 кол тең эмес да, 5-өөнө жаксаң, 5-өөнө жакпайсың. Эгер баарына жагып жүрсөң, анда да жашоо кызыксыз болуп калмак. Анан эмнегедир вот акыркы күндөрү мени көрө албаган бирөөлөр чыгып атабы же эмнеге, же бирөө ушунчалык жек көрүп атабы. Ошо социальный сектор эмелерде, сайттарда, Инстаграм баракчасы, Одноклассники баракчасында бирөө ошо менин атыман бир 2-3 Бегимай Бекбоева ачып алып, азыр учурда менин сахналаштарыма, ошондой эле башка дагы бир адамдарга жаман нерселерди жазып, менин атымды да булгап аткан учуру. Демек, фейктер ачылган турбайбы? Фейктер ачылды, учурдан пайдаланып, ушуну айта кетейин, менин журмандарыма, сахналаштарыма кечирип коюңуздар. Мен өзүм деле эми ал нерсеге аябай кайгырган деле жокмун. Демек, ишим алдыга жүрүп аткан экен деп ойлоп койдум да. Эгерде себеби сен өзүңө ылдый адамга көңүл деле бурбайсың, ал жөнүндө ойлобойсуң деле. Анан демек,
ишим алга жүрүп аткан экен, ушундай нерселер ачылып атса деп ойлошом. Түшүнүктүү. Ал эми өзүңүз кайсыл социалдык тармактарда отурасыз? Мен ошо одноклассники Инстаграмда отурам. Бирок мен өзүмдүн баягы досторум көп да, ошондон билсеңиздер болот. Анткени чындыгында аябай өзүм деле Бегимай Бекбоева деп жазып алып, анан көп адам чыгып кетсе, өзүм деле жаман болуп кетем депчи. Канча Бегимай Бекбоева бар деп. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ошолдан сак болушубуз керек экен. Болгону Инстаграмда Бегимай Бекбоеванын өзүнүн баракчасында өтө көптөгөн 10 миңге жакын подписчиги бар, Дактап айтканда. Мына ошол жерге гана ошолсаңыздар болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, башка фейктерге ишенип албаңыздар. А биз болсо сапарыбызды ага карай улайлы. Кайрадан чыгармачылыктагы суроолорго бере турган болсок, деги эле сиздин ушул сахнада жүргөнүңүзгө сахнада жүрүп, эмне таба алдыңыз чыгармачылыктан? Сахнада жүрүп, бул менин аябай айтып кеткендей сүйгөн кесибим болгондуктан, мен аябай жакшы гана жерлерин билем да. Анан даже баягы гастролдордо жүргөндө машина бузулуп, жолдо жүрөбүз да көбүнчөчү. Анан талаада калган күндөр болот, бирок ошол нерседен дагы мен кандайдыр бир рахат алам да. Ошо жолдо чарчасаң дагы ушунча баягы элдин алдына чыгып, ушунча энергия алып атам, бул мен ырдап атканда эл ушундай канча деген көз карап турат мисалычы. Анан ошолорго мындай жүрөгүм менен берилип ырдап, ошол күндө ошол нерсе болуп атканда мен аябай шүгүр кылам да. Анан чындыгында баягы мен 15 жыл болду сахнада жүргөнүм. Анан бирок азыр деле мен талпынып, мен өзүм көрөрмандарыма жакшы чыгармалар чыгып, мен мындай жарылып, ар бир эл ырдай турган чын эле хитке айлана турганды чыгара албай жүрөм. Ошону чыгарыш үчүн аябай көптөгөн аракеттер керек. Жана пешенеген болот дегендей, ошого аябай чуркап аракеттенип жүрөм. Анан менин туугандарым, досторум деле айтып берет. Сен кечеги чыккан ырчылардайсың го депчи. Аябай сүйүнүп, кубанып, мындай мен мисалы аябай фотосессия болот же ушундай эфирлерге чакыруулар болсо, же гезиттерге интервьюлар болсо, аябай макул деп даярданып, бул мен таап аткан наным, жеп аткан наным деп айтсам болот. Ошондуктан аябай берилүү менен сахнага чыгарда дагы эптеп-септеп чыгып, же андай эмес, мен ар бир костюмдарыма, ошо чач жасалгама баардыгына текши карап, аябай сахнада мен өзүмдү жакшы алып жүрүшүм керек деп, мындай ошого оюм. Демек, бул дагы ушул кесибиңизди сүйгөнүңүздөн болуш керек. Ал эми баягы чыгармачыл адамдарга үндөн сырткары дагы эмне керек деп ойлойсуз? Чыгармачыл адамдарга негизи чындыгында талант, анан чыгармачыл адамдарды көп адам биз негизи элдер ойлойт ырчылар аябай бай болот депчи. Мен андан деле алысмын. Ырчылардын жан дүйнөсү бай болот да. Сен көчөгө чыгып атсаң, эл таанып атса, сени ар бир барган жерден эл таанып, сени эл сыйлап атса, анан жаныңда бай адам жүрсө, монун машинасы мындай экен же ушундай этаж тамдашат экен деп аны эч ким айтпайт, сени тааныйт элчи. Ошондуктан жан дүйнөбүз бай болот да. Бирок ошол нерсени дагы кармаганды билиш керек. Баягы мындай кандай десем, ошо карапайым калк сени жылдыз кылып аткан, ошол деңгээлге жеткирип аткан бул карапайым калк да. Ошондуктан баягы ар дайым карапайым болуш керек да. Сен канчалык карапайым болсоң, ошончо сен даражаң көтөрүлөт. Текеберчилик бул Аллах таалама деле жакпаган нерсе. Ошондуктан мен ушул убакка чейин баягы өзгөрбөй, жана звездный болезнь деп коет, ошол нерсе кармабай жүргөнгө аракет кылам да. Ар дайымчы. Звездный болезнь деп бул мен ойлойм сразу баягы келип эле готовый нерсе менен кээ бирөө багынан болот да. Сразу катуу чыгып кеткенге көтөрө албай кетеби депчи. Башынан көп нерсе өткөндөр, ачып таттым көргөн, гастролдун түйшүгүн көргөн адамдар андай нерсе менен ойбойт болуш керек деп ойлойм. Түшүнүктүү. Ал эми ушул ырчылык өнөрүңүздү, кесибиңизди башка бир кесипке алмаштыр десе, кайсыл кесипке алмаштырат деңиз? Башка кесипке алмаштыр десе, мен чындыгында макияж кылып же чач жасап ушундайларга аябай кызыгам. Андан тышкары башка деле андай ой деле келбептир чындыгындачы. Анан болгону бир гана баягы турмушка чыккандан кийин, кандай азыр учурда атамдын үйүндө, атамдын закону менен жашап аткандан кийин атам мени ошо жолдошума тапшырып берет. Анан жолдошумдун закону менен жашаганга туура келет. Ошондо жолдошум эгер сахнаны тышта деп калса, анда ошо тыштап, анан мен андан кийин башка эмнени иштесем экен деп да ойлонбойм. Мен болгону эгер сахнаны ташта десе, мен үйдө анда
балдарга тарбия берип жакшы үйдөн чыкпаган эне болом. Жакшы экен, жакшы тилегиңиз бар экен. Чынында көп ырчы айымдардан ушундай бир сөздү уга эле келем да. Ырчылыкты ташта десе таштайт элем дегенчи. Чынында баягы үй бүлөңүздү биринчи орунга коюп турбайсызбы? Үй бүлөндө дагы мындай да эми баягы жолдош эркек киши бул ар бир аял заттан өзү өйдө туруш керек да. Анан үйдө деген эркек киши баягы 2-3 ступенька өйдө туруп ошол адамдын закону менен жашап, ошол адам мыйзамы болуш керек да. Ошондо биз балдарым менен атабызга баш ийиш керек дегендей. Себеби кыз киши атасын кандай сыйласа, кийин күйөөсүнө дагы ошондой эле мамиле кылат да. Ошондуктан эгер күйөөм чыгармачылыгын колдойм, сен ырдашың керек, ырдай бер, сен чыштаба десе, анда кайра жаш да, дагы жаш болду. Анан ошондуктан мен бардыгына даяр болушум керек да. Анан жок, мен чыгармачылыгын колдой турган турмушка ошондой адамга тием деп аябай мындай эме кылып алсаң дагы болбойт. Турмушка ар кандай болот да, турмуш дегенчи. Ошондуктан жолдошум эгер түшүнүктүү болсо, бардыгы эми жолдошумдун чечими менен болот кийинчи. Анан бирок учурда менин жүрөгүм бош, жигиттер менен деле сүйлөшкөнгө убакыт болбойт. Чыгармачылыгым ошо турмушка чыкчакты, бир атамдын эмгегин жерге таштабай, бир жакшы дагы чыгармаларды чыгарып алсам деген ойдо бир аракеттенип чуркап жүрөм. Жакшы ойлоруңуз бар экен, кабыл болсун дейли. Анан баягы жолдошуңуз биз айылга жашайбыз, айылга барып жашайлы десе макул болосузбу? Албетте макул болом. Себеби айтып атпаймынбы, жолдошум эмне деп, ал уу ичсе уу ичип, суу ичсе суу ичесиң да. Эгерде мен баягы билесизби, мындай өзүм жакшы көргөн адамга турмушка чыгышым керек деп ойлойм да. Себеби ошондо мен ал адамды закон менен жашап, аябай баш ийип, бардыгына даяр болом да. Эгер мен өзүм сүйгөн адамга турмушка чыгып калсам, Кудайым буйрса, даже бизде мен байына карап, же биякта иштеткен, же мындай экен деп көп адам байлыкка карайт да. Байлык бул колдун кири деп коет. Эгерде эртең дүйнөнү көңгөн ийсе жок болуп кетесиң да. Ошондуктан эң негизгиси адамдын көңүлүнө карап, жүрөгүнө карап, иманына карашыбыз керек. Иман ар дайым жүрөгүбүздө иман болсун. Анан эгер мен ошол адамды аябай жакшы көрсөм, бизди даже баягы мусорный ящикке салып койсо да, мен ал жакты уютный кылып жаза алам да өзүмчү. Азаматсыз, чынында сонун максаттар бар экен. Ардактуу мырзалар, Бегимай Бекбоеванын жүрөгү бош экен деп жар салып коелу. Барыбыз биргеликте мына ушул жерде кызуу маектин үстүндө отурган чагыбыз. Сиздер да кошулсаңыздар болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, көптөн бери бере албай жүргөн суроолор бар боло турган болсо, анда бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Бир гана кефир программасында бүгүнкү студиябыздын коногу Бегимай Бекбоева бар. Демек, суроолорду күтөлү. 56 46 85 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Анда эмесе дагы барыбыз биргеликте жан дүйнөбүзгө азык тартуулап алалы. Бул да болсо Бегимай Бекбоеванын аткаруусунда болсун. Барыбыз биргеликте көрөлү.
Бегимай Бекбоеванын аткаруусунда жарыгым чыгармасы болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми ушул ырдаган Бегимай Бекбоева бүгүнкү эфир программасынын конокто отурган учур. Демек, сиздер биз менен баарлашууга аракет кылыңыздар. Ак жолдо үзөңгүлөш бололу. 56 46 85 түз байланыштуу телефон иштеп аткан учур. Эгерде сиздер тараптан мыкты суроолор бар боло турган болсо, Фабрик Шокодон эң сонун таттууларды ыйгарууга даярбыз. Мына ушул таттууларды, печеньяларды тактап айтканда алып кетүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Демек, чамдасаңыздар болот, ардактуу телекөрүүчүлөр. А биз болсо кайрадан өзүбүздүн маегибизди уланта бере турган болсок, алдыңкы күндөрдө кыргыз шоу бизнесине кандайдыр бир өзгөчөлүк киргизейин деген оюңуз бар болуп атабы пландарда? Бар, бирок деген мен аябай бир нерсе болсо жарыялап жыргап эле мынткен там, тинткен там деп айтып алып эле анан ошол нерсе болбоп атат да чындыгында. Ошону атам да көп урушат да, сен жарыялабай өзүң кылып туруп анан айтпайсыңбы депчи анан. Ичиме койнума батпай, бир сүйүнүч уксам да ошону айта калып же бир нерсе болуп атсам да ичиме эч нерсе жашырбайм да, чында көп киши баягы кыздар негизи сырдуу болот го. Мен андай нерсе жок, аябай сүйүнүп кубанып баарын жарыялап алып анан кайра ал нерсе болбой алып уят болуп калам да. Ошондуктан акыркы күндөрү ошо баягы же чоңоюп атамбы же мындай кичине коюп ушундай болушум керек экен депчи көптөгөн пландарым бар, көптөгөн нерселер бар. Ошол нерсе болгондон кийин дагы бир жолу конокко чакырсаңыздар анан ошондой нерсе ушундай кылайын деп аткан турбайсызбы деп айткан күн насип кылар деп ойлойм да, Кудайым буйрса. Анда сонун өзгөчөлүктөрдү биз күтүп калалы сиздерден. Чындыгында баягы азыркы учурда ырчыларыбыз көбөйүп атат дегендей, жаш ырчылар деле, ичип калгандар деле өрдөп атат дегендей. Албетте тамаша. Анан ушул кыргыз шоу бизнесине таланты бары деле, жогу деле аралашып атканы сиздин көз карашыңызча кандай? Эми кандай десем, баягы аябай ошо өзү чыгармачылыкка жакын адам, негизи чыгармачыл адам аябай боорукер, ишенчек ушундай болот да, өзү чыгармачыл адам, чыгармачылыкка жакын адамдарчы. Анан мен ойлойм да, баары тең ошо жүрөгүм менен жактырып ушинтип ырдасам деп. Кээ бирөө ойлойт да, бир ыр жаздырсам, клип тартсам чыгып кетемби депчи. Анан андайлар келет, жардам бериңизчи, суранам тигинен. Анан көргөзүп коесуң жолдучу, анан кийин өздөрү эле өкүнүп, бирок башында айтасың, өкүнөсүң, бул чыгармачыл оюнчук эмес депчи. Биз тапкан акчабыздын баарын эле кайра эле чыгармачылыкка жумшап ушундай кылабыз да. Анан ошондуктан мен ойлойм аябай жактырып ырдагандар көп болот болуш керек. Анан же талпынып мен чыгам деп үмүт үзбөй жүргөндөр да көп. Ошондуктан мен баардык даже бул эмне деп клип тартып алганмы, ким деп мондай сүйлөгөндөн алысмын. Себеби ошол аранжировка, ошол ыр, ошого мээнети канча кетип атканын биз башыбыздан өткөргөндүктөн алар деле ошончо эмгек кылды. Эң негизгиси мен ойлойм аябай күчтүү, мен чыдайм баарына дегендер эле калбаса, андыктан иштей берсин, ийгилик каалайм мен башка чыгармачыл чөйрөмдөгү инсандаргачы. Анан бирок мен өзүмдүн дагы жеке бир өзүмдүн атаандаштарым бар. Чындыгында анан бирок менде мындай көрө албастык деген нерсе жок да. Бизде шоу бизнестечи аябай мындай читар же көрө албагандар көп болот да. Чындыгында калп эле жүзүңө досум деп эле анан. Бирок чындыгында калп эле досум деп аткан болот да. Анан достун баркында кетирбеш керек. Чындыгында дос деп нерсе бул эч кандай жумушуңду дагы байланыштырбаш керек. Бул сен адамга болгон мамилең. Сен эртеси күнү сен министр болуп кетесиңби, бай болуп кетесиңби, бомж болуп кетесиңби, эч ким билбейт. Ошол моментте баягы сен көтөрүлүп атканда дагы, сен жашоодо сынып атканда да сени монтип колдоп көтөрүп турган бул сенин досуң да. Надо дружить так, чтобы потом твои дети дружили деген жакшы сөз бар. Ошондуктан бул достун дагы эмесин кетирбеш керек деп ойлойм. Анан чыгармачыл жактан ошо мен кээ бир инсандарды билем, баягы кээ бирөө сени көргүсү да келбей, сенин чыгармаларың көргүсү келбей, даже мындай сен киргиси келбей, карагысы келбей, ушундай инсандар көп жолугам да. Мындай карап коем да, баягы көрө албаган адам өзү туттугуп жаман болуп калат го, ошондой. Мен тескеринче өзүмдүн атаандаштарым бар, мен атаандашкан бир ырчылар бар да өзүмдүн. Анан бирок мен ал инсандардын чыгармаларын көрүп турам. Мисалы клип чыгарса, ошону сөзсүз түрдө көрүп, кандай чыгаптыр, кандай тартыптыр, деп кой бул иштеп аткан тура, мен да иштейт. Кандай кылаттыр, эмне кылаттыр деп карап мындай. Бирок көрө албастык деген бул башка нерсе да. Көрө албастык вообще көргүм келбейт да ал адамды.
болду. Клип болот, өчүрүп салып кээ бирөө ырлар кетип атса, өчүрчү деп өчүрүп салып ушундайлар бар да. Анан мен тескеринче которуп угалы да, кандай жазырыптыр, кандай молодец, ушундай болуптур. Демек, мен мунукунан кичине чоңураак уровенде жазышым керек экен деп мен ушундай бир атаандаштарыма атаандашып иштейм. Түшүнүктүү. Ал эми ушул чыгармачылыкта жогоруда айтып калдыңыз, мага кеңеш бериңизчи, айтыңызчы деп келип калышат жашырчылар депчи. Балким келечекте ушундайдыр бир сиз дагы тарбиялап чыга турган, шакир даярдап чыгайын деген ойлор барбы? Же болбосо кандайдыр бир мектеп ачып, ычылар чыга турган мектеп ачайын деген ойлор? Билбейм, андай ойлор деле жок. Мен чындыгында баягы гастролдоп жүргөндө өзүбүздүн группада баягы ушундай аябай сүйүүнү ырдагысы келген адамдар көптөгөн эле кыздарды, балдарды ата-энем болуп тарбиялап эле өстүрүп, биздин үйдө чоңоюп ушундай болушту. Биздин группада аябай көп кыздар, балдар иштеген да. Анан бирок азыр эми уже көбү 3-4 уже баягы тойлорго барып, өздөрүнчө гастролдорго чыгып, ошентип жүрүшөт. Анан мен баягы гастролду токтотуп койгон үчүн алар өз алдынча кете бергилеби деп ошентип, эң негизгиси сахнаны көргөзүп койгонбуз, кандай иштейт, эмне кылыш керек. Анан бирок көп кыздар, балдар ойлойт да, ыз же болсо эле жыргап, анан каткырып, ушу жүрсөк, ушундай жыргалдашы болуш керек депчи, андай эмес. Биздин үй бүлөгө, менин группама келгендиктен мен өзүм аябай мындай бала кыял, анан ак көңүл, чувство юмор аябай күчтүү, менде тамаша көңүл күлдүрүп жүрөм. Ошенткени менен тартип жака келгенде мен аябай бирөөнүн баласы да, ал ата-энеси сага ишенип ушу Бегим айдын колунан барсын деп берип атса, мен ошо тартип жака катуу карайм да. Ошондуктан кээ бир кыздар слишком экенсиз деп анан кетип калган күндөрү деле болгон. Анан кой, сен мындайга эметпесең, сен ырчы болом десең, сен жыргайм деп элем. Аны эмес, кой, ата-энең эле бар. Эртең мындай нерселер кыла турган болсоң, менден көрөт деп анан кой берип койгон. Ошондуктан бирөөнүн баласын тарбиялап дайыма эметип жүрүш өтө кыйын да, бул нерсе дагычы. Түшүнүктүү. Ал эми чыгармачылыктан сырткары баягы мамлекеттик кызматтарда иштейм деген бир ойлор пайда болду беле сизде, же өзүңүздү элестете аласызбы? Жок, андай деле ойлор болгон эмес. Айтып өткөндөй, чыгармачылыкта эле чыгармачылыкка жан дүйнөңүз менен кирип кеткенсиз, анан кийин күйөөгө тийгенден кийин уже балдарымды, үй бүлөнү уже сүйүү, бул экинчи жашоо дегендей, уже жеке только үй бүлөмдү гана элестетем да. Канча балалуу болгуңуз келет? Балалуу эми Аллах тааланын буйругу менен, бирок көп уда төрөгүм келет да. Кийин балдарың чогуу тең өскөнгөчү. Анан эгиз балдар төрөсөм деп, бул менин кичинекей кезимден эле кыялдарым. Анан аябай каштары, көздөрү кара, ушундай балдар төрөсөм экен. Аябай мындай жагымдуу, мындай ушундай балдар төрөсөм экен деп кээде ойлор кетет. Тилектер кабыл болсун дейли. Бизде болсо көрүүчүлөрүбүздүн тараптан даярдалган атайын видео суроо бар экен. Ошол көрүүчүлөрүбүздүн суроосун угуп алалы, андан кийин көрүшөбүз. Бегим айжа, саламатсызбы? Сиз качан күйөөгө тиесиз? Сизге ырашчылык билдирип коелу, ардактуу теле көрүүчү, чынында ачык айрым эле сураган экен. Бегим айжа качан күйөөгө тиесиз дейт. Күйөөгө жана айтып өткөндөй, бул Аллах тааланын буйругу менен бардык нерсе. Кээ бир айтып өтөй, сен жашың өтүп атат, анан эрлер эр албай калыптыр деп айтат, анан кимге мындай деп элечи, жаман. Эми мен пенделердин баягы мынтип айтат, кой, эл мынтип айтат, эл үчүн жашабайм, чынында. Мен өзүм үчүн жашайм. Жана Аллах тааланын буйругу менен. Аллах тааланын буйругуна эч ким каршы чыга албайт да. Аллах таалам кааласа, азыр кетип атып, бирөө ала ачып кетмейин, ошол насип кылып койсо, азыр тийип калышы мүмкүн. Балким мен дагы бир 30-40 жашымда насип кылаттыр. Ошондуктан мен ошончо кыз жигит болуп да эч ким менен сүйлөшкөн да, сүйлөшпөйм дагы. Эң негизги досторум бар, ошолор менен жүрөм, бирок баягы келечекте жолдошумду мен ойлойм да, баягы кезигип калсам, баягы сезет болушум керек деп жүрөм. Бирок ушул убакка чейин чындыгында андай адамды кезиктире элекмин да.
ушу мен келечекте жолдошум болуп коюш керек деген адам. Ал эми сизде ошол келечектеги жолдошуңузду элестетесиз болуш керек, ушундай болсо деп. Кандай адам ал? Мен өзүм баягы эрке, тамашакөй болгондуктан мен ойлойм мага аябай токтоо, сабырдуу, оор басырыктуу, анан бирок чувство юморум күчтүү, мындай сүйлөгөндө кээ бирөө түшүнбөй калат го, андай эмес, сразу түшүнгөн. Ушундай бир Тамашаны түшүнө билген, ошо тамашаны түшүнө билген, ошол эле моментте бирок сүйөм деп кечке эле монтип сүйлөй бербеген. Сөзү менен эмес, иши менен жакшы болот экенин көргөзгөн. Ушундай инсан болсо деп аябай, ушундай инсанга жолугат болушум керек деп ойлойм да. Анан ошол эле моментте тарбиялай билген, өзү сүрдүү, эркек өзү сүрдүү болуш керек да. Сен кайсы моментте ал жылмайса, сен уже кубанып, анан өзүңдү ачык сүйлөп, баягы эркек кишинин көз карашы менен эле баардык нерсени билип туруш керек деп ойлойм. Аял зат деп үн чыгарып койсо токтоп калгандай болот. Ошондой эркектер жагат да мага чындыгындачы. Менин келечекте жолдошум ошондой эле болот болуш керек деп элестетем. Түшүнүктүү. Бирдей экен биз калган. Түшүнүктүү. Ал эми Бегимай Бекбоева чыгармачылыктан сырткары үйдө кандай айым, кандай кыз дегендей, тамак ашка кандай, түймөлөрдү түйүп жибересизби дегендей. Мен үйдө чындыгында мындай кандай десем, бир илхомум келгенде баягы кээ бир досторум күлө берет. Тамак жасап бербейсиң деп калганда, илхом келбейт, отурчу деп ушинтип коем да, же үй жыйнабайсың десе, азыр отур илхом келсин, анан чынайын десем, папам да урушуп калат. Сен кандай эмессиң депчи, илхом келгенде сен эмне жазып аттың беле депчи. Андыктан мындай бизде эми чачат турган бала деле жок. Чоң энем бар, мен чоң энем колунда өскөм кичинекей кезимден. Чоң энем аябай өтө мындай мээримдүү, ушундай бирок жалынып, андай эмес, катуу кармайт да. Анан үйлөрдү жыйнаштырып, же күндө мындай оокат кылып, андай мындай кылып, мен бир чындыгында жана өзүм айтып кеткенде бир ушундай эргүү келет да. Түн ортосунда туруп алып үй жыйнагым келет дедичи. Анан бир киришип алсам, коронун арка өзү, трассанын арка өзүнөн бери шыпырып элечи. Аябай укмуш прям токтоно албай калам да. Анан папамдар да күлүп калат. Бир эмем келбесе ушинтип үйдө мен чындыгында баягы папам менен кичинекей кезимден папам үйдө эркек жок болгондуктан папам менен сырдашам. Папам бүт баарын билет, мен эмне, ким менен достошом, ким менен эмне кылып жүрөм, каякта жүрөм, бүт баарын айтып турам. Ошондуктан баягы эркектей болуп, папам эркектей кылып тарбияласа керек деп ойлойм да. Ушундай, анан бирок өзүм жактырган тамактарды мисалы лагманды аябай сонун чоём. Мен лагман жакшы өзүм камыр тамак жашап жүрөм да. Лагман, анан вареники жасай берем, манты ушуларды жасайм. Анан аябай прям көңүлүм келген үйдө гүлдү жакшы өстүрөм мен. Аябай жакшы көрөм да. Чындыгында 75 горшок гүлүм бар менин үйдө. Анан ошонун баарын өстүрүп, суббота сайын кайра эшикке чыгарып, ошолорду сугарып, кайра киргизип, ушуну кыялданганды аябай жакшы көрөм да. Алар менен сүйлөшүп, аябай өтө бажырайып, сонун болуп өсүп атса, сен күбө тиген ала кетем деп аябай мындай ошолор менен кыялданып, өзүм комнатамды гүлдөргө бөлөп коюп, өзүмдү бейиште жаткандай элестетип жакшы экен. Ал эми сиз даярдаган сонун тамактарды бир күнү чогуу ичели, сөзсүз түрдө, макул, түшүнүктүү. Ушул жерден сөз алып калайын дедим. Себеби дегенде лагманды ушунчалык сонун чоём десеңиз, мен ушунчалык жегим келип кетти. Албетте, ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Азыр баарыбыз биргеликте жарнамалык түрмөккө көзөк берет экенбиз, андан кийин көрүшөлү. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы. Ал эми бул саат аралыгында биз сонун маек куруп чыккан учурубуз сырдашып атабыз дегендей, сиздер да кошулсаңыздар болот. 56-46-85 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур, линиябыз бош. Ал эми кийинки суроо мындай болсун, сиздин оюңуз боюнча сүйгөн адамды бактылуу кылыш үчүн эмне кылыш керек? Сүйгөн адамды бактылуу кылыш үчүн эми мен ойлойм, эркек кишиге чындыгында аял затынын кичинекей эле нерсе өзүбүзгө милдеттүү иштерди туура кылып эле турсаң, мээримиң төгүп турсаң, кантип сүйбөйсүң эркек киши? Мисалы, үйлөрдү таза кармап, убагында тамагын жасап берип, балдарды таза кармап, анан жумуштан келсе күлүп жайнап, тосуп алып, анан кээ бир кыздар бар турмушка чыккандан өзүн тыштап салып, андай эмес. Турмушка чыкканда боёнбой, үйдүн ичинде сен күйөөң үчүн боён, сен наоборот эмнеге сен көчөгө чыгып боёнуп, үйдүн ичинде боёнбошуң керек.
күйөө тийдиң балды бул меники деп ушинтсең анан эркек киши сенден тажайбаш деп ошондуктан бул нерсе мен ойлойм баягы кыз жигит болуп жүргөндө эле кандай болсоң кандай сөз болсоң турмушка чыкканда да ошондой мээримдүүлүктөгү бир нерсе болуп жашоодо ар нерсе ар кандай болот да ошондо күйөөңдү аябай көтөрмөлөп баары жакшы болот мен турбаймбы деп аял киши өзү алдыда да эмес артта дагы эмес жанында болуш керек да чтобы керектүү маалда жанында поддержка кылып тургандай болуп ары барып тур дегенде кичине ары барып мындай болуп турганга дайыма колдоп ушинтип тургангачы мен ойлойм мээримиңди төгүп турсаң эле эркек киши сени сүйөт да кантип сүйбөсүн ошондой жакшы экен. Ал эми кайрадан чыгармачылыкка келе турган болсок, чыгармачылыкта баягы ырларды тандоодо, клиптерди тартууда, баардыгы ырларды жаздырууда дегендей каражат менен. Ал эми ошол азыркы учурда ошол өзүңүз иштеп тапкан акча чыгармачылыкта кайра өзүңүзгө жетип атабы же дагы да болсо ата энеңизден жардам сурап атасызбы? Жок, ата энем баягы кичинекей 18 жашка чейин баккан менен ошол эле жетиштүү. Кээде эле баягы бир мына могу жакында клип тартпадымбы? Ошого чынында көп каражат кетти аябай. Анан ошо бир жерге 500 сомдой эле жетпей алып атаман сурай албай ошону уялбай кайра берем карызга берип тургунчу деп. Ошону сурап алып жаман болосуң да, чын эле уят эле го деп ойлойм. Чоңойтуп алып ата энеңдин акчасы басаңчы. Биз азыр наоборот ата энебиз бага турган учур келди. Анан мен өзүм иштеген акчаларымды чогултам. Көптөгөн кээ бир досторум сен чыгышың керек, биз сени колдойбуз деп досторум колдогондор болот. Анан жана ушудан пайдаланып айта кетейин, ошо Талас Бегалиев деген байкебиздин Талас Бегалиев деген жакшы бир байкебиз бар. Ошо Талас байкенин жубайы Аида деген эжекем бар. Ошол Аида эжекем ошо Талас Бегалиевтердин үйрөсү колдойт да мен. Түшүнүктүү. Демек, колдоочулар бар, күйөрмандар бар, демек чыгармачылык улана берет, Анда барыбыз биргеликте ардактуу телекөрүүчүлөр, кайрадан Бегимай Бекбоеванын чыгармасына берет экенбиз. Бул музыкалык чыгарма ар бир замандашыбыздын Кутмандуу кеч деген жакшы бир урааны менен биргеликте болсун дейли. Азыркы учурда ким эмне менен алектенип отурган болсо дагы барыңыздарга ийгиликтерди каалап коелу, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми бул чыгарма сиздер үчүн болсун.
качамын эми өзгөрөмүн башкача боламын жүрөгүмө сени жолотпоймун Ушул сонун чыгарма баарыбыз үчүн болду, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү студиябыздын коногу Бегимай Бекбоеванын аткаруусунда болду. Алдыңкы мүнөттөрдө биз жандуу түрдө ырдаталы деп турган учурубуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Ага чейин мындай суроо бергим келип атат. Эгерде сизге бир хит боло турган ырды танда же болбосо маани маңыздуу сонун ыр бар, ошонун экөөнүн бирөөсүн тандачы десе, кайсынысын тандайт элеңиз? Эмне мааниси бар ыр дейсизби? Хит боло турган ырды болуш керек. Себеби мааниси бар ырларды ырдасаң деле, эми ал чындыгында пешенеден да. Эгерде аны кээ бирөөнө баягы эрте келет, кээ бирөөнө кеч келет дегендей. Андыктан негизгиси сен тажабай баягы кичине эле бир нерсе болсо сынып болуп өткөн дебестен баардык нерсе акырын менен болот дегендей. Демек хит ырды тандамакпыз, э? Ооба. Түшүнүктүү. Анда жалпы көрүүчүлөрүбүз үчүн жогоруда айтып калдык, сизди ырдаталы деп турган учурубуз. Кайсы чыгарманы сулуулантып бересиз? Мен эми учурда мынакей бүгүн Кудайым буйрса бүтүп калат. Ошо жана айтып кеткендей Бекболбиевдин сөзүнө таандык. Кантемай деген ырды бул эски ырларды баягы жаңыртып атпайбы, ошондуктан жаңы стилде өзүм ырдайын деп чыгасыз, ырдайын деп жүрөм. Ошолордон бир куплет ырдап. Жакшы. Жүрөгүмдөн ажырап, үзүлдү бир жалбырак, кеттиң менден бурулуп, барган жокмун жалдырап, барган жокмун жалдырап. Кантемай, мен кантемай, тарынбайм тагдыр ушундай, кааласаң конбой турбайбы, бакыт бир тонун кушундай. Кантемай, мен кантемай, тарынбайм тагдыр ушундай, чакырсаң конбой турбайбы, бакыт бир тонун кушундай. Аз болмаса сонун чыгарманы кайрадан сонун кылып ырдап чыгып атырсыз. Ийгиликтерди каалап коелу. Ал эми бүгүнкү программабыз өзүнүн максатына жетип, биздин сааттар аягына келип калган учур. Сизге кенен эркин микрофон берели, кыска эмес. Чоң рахмат. Сиздерге биринчиден сиздердин жалпы жамаатыңыздарга рахмат. Ушу биздин ортобузда көпүрө болуп, ошо түз эфирде жолуктуруп атканыңыздарга, чакырганыңыздарга, ошо биздин талантыбызды, ошо иштеп атканыбызды көрүп, баягы ошо эмгек кылат эле деп ушундай кылып атканыңыздарга чоң рахмат. Экинчиден ошо өзүбүздүн мен баягы жеке күйөрмандарыма, өзүмдүн жеке күйөрмандарыма ошо Кудайым буйрса сөз берем, жакшы чыгармаларды чыгарып, ырларды ошо сүйүндүргөнгөчү. Анан кыргыз элиме топчулук каалайм, көптөгөн тойлор болуп турсун. Сиздерде канчалык тойлор болсо бизде дагы аябай кубаныч болот дегендейчи. Анан ошондуктан баарыңыздарга аманчылык каалайм. Жүзүңүздөн эч качан күлкү кетпей, ар дайым ошо чыгармачылыктын туу чокусунда эле жүргөнүңүздөр, ийгиликтерди багындырып. Калыбыңызга канатташ тилегибизге тилектеш бололу. Сиздерге чоң рахмат келип койгондугуңуздар үчүн. Чыгармачылык бийиктиктерди каалайбыз. Дайыма эл журт үчүн кызмат кылып жүрө бериңиздер, мыкты ырларды жаратыңыздар. Сиздер бар, биздин маана эң сонун болуп турат. Рахмат чоң. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү студиябыздын коногу кыргыз эстрада ырчысы Бегимай Бекбоева болду. Ал эми бул саат аралыгында сиздер менен кызмат кылган Айпери Адамкулу болду. Кайрадан жакшы күндөрдө, жакшы маанайда жолугушканча амандыкта болуңуздар.